болсунбу дейт экен. Аллах таала уул болсун дейт. Бул бактылуу болсунбу, бактысыз болсунбу дейт экен. Аллах таала бактылуу же бактысыз деп айтат экен. Бирок ошо Аллах таала өзү дайындатат ошо периштелерди кара. Эми дейт бунун өмүрү канча болсун, суусу канча, тамагы канча, рызкысы бар деп атат кара. Эми ошо биздин будан айтыш максат эненин жатынында эле биздин баардыгыбыз чечилиптир да. Эми ошентип айтып атса деле угуп атабыз. Бирок бирөө өлүптүр десек эмне болуптур дейт экенбиз. Мас бекен, абаре болуп астагфиралла. Ушу менен биз Аллахка шерик кошуп атабыз да, караңыздар. Эч мондой дебешибиз керек экен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп дуа кылып коюшубуз керек экен кара. Эми себеби ол ажалы жетти кара. Аллах таала ошо эми ошол адамдын өлүмдү угуш менен дейт, өзүбүздү ошо адамдын ордуна коюшубуз керек экен кара. Эми ошол адам ойлонуш керек дейт. Десе ошо бадан боюбуз титиреш керек экен. Менин дагы эртең акыбалым ошондой болот. Мени дагы бир күн адамдар таланча өлүптүр, мисалы Малда өлүптүр деп калат деп ошо өзүбүз коркушубуз керек экен да. Себеби өлүмдөн ушунчалык сен корк деп атат. Кара. Өлүмдү эстеди. Пайгамбар болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва бир күндө 70 жолу өлүмдү эстеген деп атат. Караңыздар. Сиз менен биз канча жолу эстеп атабыз бир күндө. Пайгамбар болсо бул пайгамбар, ол бейиштик адам айтып атпайбы азыр? Бейиште ушундай тактылар бар, пайгамбарлар үчүн жасалган деп атат. Ошо тактыга жеткен пайгамбарыбыз пайгамбарлык бул ишин кылып атат, бирок өлүмдөн коркуп, Аллахтан коркуп, 70 жолу ошол коркуп атат өлүмдөн. Аллахым дейт, ого кабар берген, ол тозокко болбойт пайгамбарыбыз эч качан. Ошентсе дагы дейт, ошо пайгамбар болсо дагы деп атат да, ошо өлүмдөн коркуп Аллахтан сурап атат. Аллахым, мени кыяматта мени кыйнала деп атат. Мени күнөөлөрүмдү кечир деп атат. Ошол пайгамбар болсо дагы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кара. Эми сиз менен биз бир күндө канча өлүмдү эстеп атабыз. Сиз менен биз бир күндө канча жолу Аллахтан кечирим сурап атабыз. Канча жолу истигфар айтып атабыз, астагфируллах деп атабызбы? Бир күндө канча жолу дей албай атабыз да. Бир күндө өлүмдү эстей албайт, эстеп, ушундай өлгүң келди же андай өлүмдү эстеп бирөө айтып атса, оозуң эле бир суукта дейт экенбиз. Өлүмдү айтпачы дейт экенбиз. Бул хак нерсе, бул өлүш хак нерсе, караң. Өлгөндөн кийин тирилмек хак, кыяматтын болушу хак. Эртең Аллахтын алдында дейт, ушундай макшар майданы хак деп атат. Ошолордун баардыгы хак деп ишенгенде гана мусулман болосуң сен толук деп атат, кара. Эми ошон үчүн сиз менен биз ушунчалык Аллахтан коркушубуз керек экен. Бирөө өлүптүр десе, ошонун жаны кандай акыбалда чыкты экен, ошонун жаны ширин чыктыбы экен, же ачуу чыктыбы экен деп биз коркушубуз керек экен. Деп бадан боюбуз титиреп, эртең менин дагы акыбалым ошондой. Караң, эми азыр сиз менен биз бүгүн айрыкча ушул тапта ашыкча коркушубуз керек экен да. Эмнеге дегенде мына жаш өлүмдөр болуп атат, караң. 10 күнүнөн бир күн ачыл электер өлүп кетип атат. Эмнеге? Ошолордун күнү суусу түгөдү. Эртең дагы мен айта албайсыңбыз да, биздин гарантиябыз жок экен. Сен 70-ке чыгасың, туруп тура бер, ол шайтандын ою экен, караң. Анан окуйсуң да, анан даатка чыгасың да, туруп тур, кийин кайда чыгасың? Мына айда мына кызың бешигин берип ал, же мына тоюң кылып ал, же балаң үйлөп ал. Эми ошо тойго жеттикпи, жетпедикпи? Ошону кылайбыкпы, кылбайбыкпы? 1 секундка гарантия жок деп атат туугандар. Мен сиздерге күлүп айтып атам, өзүмө жакшы көргөндү сиздерге жакшы көрүп атам. Качан мусулман дейт, өзүнө жакшы көргөн нерсени бирөөгө кааламайынча эч качан толукма мусулман болбойт. Аллага жакпайт ол адам деп атат. Өзүбүз пунктка эле билип алып отура бербешибиз керек экен да. Эми караң, ошо мусулман адам качан мусулман болот? Ошол уккандарына амал кылып, жүрөгүндө бир коркуу сезим болсо, Аллахтын бул кыяматтын болушу хак. Караң, кыяматтын коркунучун китептен окусаңыздар ушунчалык коркуп кетесиздер. Кыяматтын коркунучу боюнда бар туй берет деп атат. Караң, жап-жаш дейт, адамдар дейт, жап-жаш болгон курагындагылар чачтары агарып кетет, кыяматтын коркунучунчалык катуу болот деп атат. Ошону биз дуа кылышыбыз керек экен. Аллахым, менин өзүмө, урпагыма ошо кыяматтын коркунучун көрсөтпө дешибиз керек экен. Караң, ошо кыямат башталганда дейт, мусулмандар, бейиштик адамдар секин эле өлүп калат деп атат. Эми кафыр, ыймансыздар дейт, кыйналып ошо кыяматтын коркунучун көрсөтөт Аллах таала деп атат. Бул дүйнөдө эле көрсөтүп коет экен да, караңыздар. Ошон үчүн сиз менен биз аракет кылышыбыз керек экен. Аллахтан коркушубуз керек экен. Аллахтын кыяматы бул хак, эртең акырет хак. Аллах таалага жооп беришибиз хак. Ар бир сөзүбүзгө караң, тилибизден кандай сөз чыгып атат. Бир күн кечке мал өзүбүздөн экзамен алышыбыз керек экен. Кантип эми бир окууга тапшырсаңыз дагы бир күн келгенде бос экзамен тапшырабыз да, кайсын окудуң, кайсын жаттадың, практикага чыгабыз. Ошо сыяктуу экен да бул жашоо дагычы. Бул жашоо дейт, ушул сыналуучу жашоо деп атат да.
эртең бир күн биз Аллах Тааланын алдына барып жооп берет экенбиз, ар бир сөзүбүзгө жооп берет экенбиз. Ошон үчүн кечки мал биз өзүбүздүн күндүк эгизинен алышыбыз керек экен. Мен бүгүн канча адамдын көңүлүн оруттум, мен бүгүн канча адамга даават кылдым, мен бүгүн канча адамды жакшы жолго кайтардым, мен бүгүн канча адамга ниетимде жаман ойлоп койдум. Караң, биз айтат экенбиз да ушу тилибиз менен эле баары жокту кылып жасап алат экенбиз да биз. Тилибиз өтө тилде этият кылыш керек экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты дейт да бир сахабага. Сен барып бир койду сойгундагы жакшы жерин алып кел дептир да. Анан кийин баягы сахаба дейт келип барып дейт ошол жүрөгү менен тилин алып келди дейт да. Ушул эми баардык жакшы жери ушул экен деп сахаба айтты дейт. Жакшы. Эми баргындагы эң жаман жерин алып кел дептир да. Ошондо баягы сахаба барып да кайра эле ошо тили менен жүрөгүн алып келди деп атат да. Караң, биздин эң жакшы жерибиз дагы тил экен, жүрөк экен. Жаман болуш дагы ушул жүрөк тил менен экен да. Караң. Себеби эртең өлөр кезде жүрөк сүйлөтүп атат. Ошо жүрөктө жаман нерсе кандай жаман болсо ошолордун баардыгы чыгат деп атат, тил токтойт деп атат. Эми бул тилибиз сүйлөп аткан маалда караң канча гыйбат сүйлөп койтабыз мисалы үчүн. Эми дейт ушу айттыга келип, ушу жерде отуруп эле Бишкектеги адамдын көшүн жеп атабыз деп атат. Караң, гыйбат кылыш менен караң. Ушунчалык тилге биз эртең Аллах Тааланын алдында катык жооп берип калат экенбиз да. Ошон үчүн эми Аллахтан коркушубуз керек экен. Ар бир инсан өлүмдө кайсы инсан ушул жакшы десе дейт, эстүү адам ошол өлүм келе электе өлүмгө даярданган адам деп атат да. Ошон үчүн сиз менен биз дайым өлүмгө даяр турушубуз керек экен. Эми биз дуа кылышыбыз керек экен. Мен али өлүмгө даяр боло элемин, я Аллахым. Мага мүмкүнчүлүк берип тур, мен тооба кылып алайын сага. Мен күнөөлөрүмдөн сен кечирим сурап алайын, ибадат кылып алайын. Бир күн, бир убак болсо да мисалы үчүн бүгүн багымдатты окусак эртең окубай калышыбыз мүмкүн. Ошого дуа кылышыбыз керек экен. Я Аллахым, эртең кайра мен багымдатка насип кыл. Мен бир убак намаз салып соолун, бир убак намаз окуп койсок канча сооп берет Аллах Таала бизге. Сиз менен бизге канча жакшылык кылып атат. Ырыскыңы кеңейтем багымдатты турсаң. Биз болсо багымдат болсо сасып уктап жатат экенбиз да. Эми дейт ошол үйгө дейт ырыскы келбейт деп атат. Канча күндөрүбүз өттү мисалы үчүн багымдаттын экенин түшүнбөй жүрдүк, караңыздар. Эми ошон үчүн бул багымдатты окуган адамга Аллах Таала кандай ырыскысын берет атат. Ошону биз билишибиз керек экен. Бул намаз өтө берекелүү амалдардын берекелүүсү экен да, намазчы. Ошон үчүн биз намазга бейкапар болбошубуз керек экен. Аллахка канча жакындайм десең, сен намазга кайрыл деп атат. Аллахтан сен корктуңбу, сен намаз аркылуу сура. Эртең кыяматтын коркунучун сура, акыреттин коркунучун сура деп атат. Сен сурак соолда кандай болосуң? Айттык го кече. Ушундай тараза бир кичинекей парака ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп жазат дейт. Ошол эми баардык том китептер таразанын бир жагына коет. Бирок ошол кичине кыпындай парактагы келме дейт. Койсоң дейт ошо китептер табагы менен ыргып кетет деп атат эртең Аллахтын алдында таразада деп атат. Ошон үчүн биз ошодон коркушубуз керек экен. Ошолорду биз сурашыбыз керек экен Аллах Таалага. Неге сиз менен бизге бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк берип атат мына? 6 сааныбыз аман, көзүбүз көрүп атат мисалы үчүн караң, чакчай азыр айтты го, акты актай көрөт, караны карадай, кызылды кызылдай көрүп берет. Эми макулуктарды Аллах Таала жаратты, уйду койду мисалы үчүн. Уйдун көзү жашыл от сасаңыз дагы эле бирдей түс көрсөтөт экен. Ак чем берсеңиз дагы эле бирдей түс көрсөтөт. Эми ошодон айрым алат сиз менен бизди. Ошо көзүбүздү акты, караны карадай кылып көрсөтүп коюптур Аллах Таала. Эми ошо сиз менен бизге Аллах Таала көрсөткөн көздүн кадырын кандай билбей атабыз бүгүнкү күндө? Кандай Аллахтын сөзүн окуй албай атабыз, Курандарды окуй албай атабыз мисалы үчүн караң. Эми дейт канча башка нерселерди окуйбуз дейт. Ошолор бизге жагат дейт да. Неге дегенде ол алейхилаланын мисалы үчүн бир кинолорду көрөбүз, телевизордо мисалы үчүн сериалдарды көрөбүз. Аларды дейт кууп жүрүп көрөбүз. Ой, башталды баскыла. Эми неге талимге башталды деп чакырбайбыз бири-бирибизди? Неге дейт ошо Куранга дейт жүгүрүп ошо шашылып кой. Ушул бүгүн 1 саатты белгилеп ал ошо кинодой кылып неге Куранды окуй албайбыз биз? Ошон үчүн аракет кылышыбыз керек экен. Аллах Таала менен бизге ушунчалык бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк берип атат дейт да. Эми ушул мүмкүнчүлүгүн эч жан текке кетирбешибиз керек экен. Ой, ушу секундтун текке кетпесин айнанайын балам, жүр. Сен китебиң оку, оюндан эч нерсе чыкпайт деп ушу балдарыбызды кичинекейинен тарбиялашыбыз керек экенбиз. Эми ушу бир убактарыбыз өттү, биздин канчалаган убактарыбыз өттү. Намазыбызды билбей жүрдүк, караң. Аллах өзү кечирген болсун. Эми Аллах Таала кечирем деп атат, сен тоодой күнөө кылып келсең деп атат. Эми мен болду, эми болушунча болду да дейткенбиз да кээбиркүбүз айтат экенбиз, менин жүрөгүм таза, Аллахка жүрөгүм таза, Кудайга шүгүр, мен күнөө кылбайм. Жок, сөзсүз күнөө кылыш керек эмес экен да.
Эми ошо күнөө кылбасак болуптур, үйүбүздө күнөөсүз отурабыз. Эми Аллахтын ибадаты кылышыбыз керек экен, Аллахка кулчулук кылышыбыз керек экен. Ошондо анан Аллах Таала биз менен бизди кечирип эшикке киргизип атпайбы. Ошон үчүн аракет кылайлы, бул кыяматтын коркунучунан, Аллахтын акыретинен коркушубуз керек экен. Эми акыретке жеткенче чейин мисалы үчүн кыямат болуп, эсет кысап башталганга чейин көргөк азапты айтса калганыңыздар. Эми ушунчалык хадистерди окусаңыздар, ыйлайсыздар карам. Эми биз бүгүнкү күндө көп китеп окубай калыппыз да. Эмнеге дегенде ушу алегилана дин бузар деп телевизорду коюп койду бизге карам. Бул бүт алегилананын иши экен. Эми анан окуйм да дейт экенбиз. Кечке маал китеп окуңчу. Китепти мында көзүбүз келгенде уйкубуз келип келет, акбарат келгенде уйкубуз келип кетип калат деймиз. Эми ошол уйку келген көз менен мисалы үчүн телевизоруңуз жанында турат, Куран жанында турат. Эми ошо Куранды алып окуйм десеңиз уйкуңуз келет, караң. Эми дейт ошо телевизордо бир кино башталып калсын дейт, башынан башталып калса дейт, ой ушуну аягына чыгарайын деткенбиз, астагфирулла. Эмнеге? Караң, шайтан алегилер ушунчалык бизге иштеп атат да. Ой эми Куранды окусаң уйкуң келет, ондан көрө мына кинону көр. Кино мейли 12ге чейин болсун, 1ге чейин болсун, ошону көрүп аягына чыгарабыз, баягы өлөбү экен, тирилеби экен. Эмне болот экен, бактылуу болуп бүтөбү экен баягы кино. Сүйүшкөндөр жетишеби экен бири-бирине, астагфирулла. Эми ошондон көрө караң, 2,5 саат болсун, 3 саат болсун ошо кино дейт. Эми дейт ошонун ордуна Куран окусак Аллах Таала бизге канча белек берет, караң. Ар бир тамгага 10дон савап деп атат, караң. Эми ошо кинодон эч кандай биз пайда ала албайт экенбиз да. Эми о кинону көрөт экенбиз, бул дүйнөдө калып кетет экен. Бул дүйнөдө эмес, эртең өлгөнгө чейин эмес, эртең эле унутуп калабыз о кинонун пайдасы жок экен, карап көрсөкчү. Эми бир убакта Курем чыкты, мына мен өзүм дагы кубалап жүрүп көрөт элем, астагфирулла. Карам. Эми ошондой биз сабактарга барып, биз талимдерге, баяндарга ошондой кубалап жүрүп барбайт экенбиз да. Колум бош эмес эле дейт экенбиз да. Азыр да келатып канча коңшуларыбыз да айтып, барбай эле коюнчу, мен мынтип аттым эле, мына ишти кылып аттым, астагфирулла. Ошон үчүн биздин жүрөгүбүзгө бул дүйнө толуп калган дейт да. Бул жүрөгүбүзгө ушу телевизор толуп калган дейт. Бул жүрөгүбүзгө дейт тирилик качан. Мисалы үчүн нан жаап атсаңыз, мен талимге барбайм, нан жаап атат элем деп калдык. Эми өлүм келип калсынчы. Наныңыз кала берет, күнгөн боюнча, тандырда жабышкан боюнча. Өлүм келип калса кете берет экенбиз да. Эми талимди токтотуп коет экенбиз. Эми ошо бир талимге келиш менен деп атат, сен 70 жаман отурушуң жоюлат деп атат. Кандай Аллах Таала менен бизге белек кылып берип койду, баары жокту. Эми ошону ала албайт экенбиз да. Баргандан кийин кыла беребиз, жетише беребиз, о тирлик түгөбөйт, о тирлик өлгөр түгөбөйт. Эми эртең өлгөндөн кийин токтогон тирликке биз кандай ушундай баш отубуз менен кирип кетебиз, Эми бул даатчылар бир убактарда бир эле келет да, бул даатчылар. Булар мыймандар, эртең кетишет. Эми бул мыймандарды Аллах Таала менен бизге жөнөттү. Ошол Арбын айылына барып, ошол Абназардын үйүнө барып, ошолорго бир элдерге кичине кабар берип келгиле. Силер себепчи болуп койгула деп бизге Аллах Таала жөнөттү. Булар өзүнүн күчү менен, өзүнүн байлыгы менен чыккан жок. Аллах Таала менен бизге жөнөтүп атат. Ошону эскертүүчү кылып азыр айтты го, дайилерде да. Машалла, кандай дайилер деген кандай жакшы адамдар экен, карам, пайгамбарлар кирген жерге кирет деп атат. Ошондо булар алымдарбы, карыларбы десе, жок, булар дайилер деди. Дайилер ушу даатчылар деп атат. Кандай жакшы сөз, кандай жакшы сөз. Эми о жерге дейт, ор креслолорго, тактыларга дейт, бизнесмендер отурбайт экен, карам. Президенттер отурбайт экен, депутаттар отурбайт экен. Баланы көп туу, 15-20 бала тууган эне кирип отурбайт экен. Кайсы адам кирет экен? Ошо бир байлыгы көп адам кирбейт экен да ошол жергечи. Эми ошол жерге дааватчылар кирет деп атат. Кандай жакшы сөз, кандай жагымдуу сөз, караңыздар. Ушу сөзүн акыйкатын биз билишибиз керек экен. Дааватчы десе жаман көрбөшүбүз керек экен. Өзүбүз чыга албасак дагы ошолор күнөөсүн көтөрбөйлүбүз. Ана самтырап алып, ана оронуп алып, сакал коюп алып, андай кылат. Олордун кылганын кылба, олордун молдонун айтканын кылба дейт экенбиз да. Өзүбүздүн тилибизге салып алып. Эми ол инсан, ол дагы бир убагында адашып жүргөн. Эми бул жолго өттү, бирок